Кутмандуу күнүңүздөр менен. Дагы бир ирет сиздер менен жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен уюлдук телефонду кантип колдонуу жөнүндө ой бөлүшмөкчүбүз. Анда кунт коюп көңүл бөлүңүздөр. Телефонуңуздарга коңгуроого 4 секундтан кийин жооп бериңиз. Анткени ага чейинки маалда электромагниттик толкундардын таасири өтө күчтүү болот жана тарайт. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин телефонду кулактын түбүндө кармап туруп өчүрбөңүз. Себеби өчүргөн кезде толкундар заматта кулакка тарайт. Чагылган тийип кетүү коркунучу жогору болгондуктан мүмкүн болушунча жаан жааган учурда уюлдук телефонду иштетпей туруңуз. Анткени магниттик күчү көбүрөөк болот. Телефон менен эң узак дегенде 15 мүнөттөй сүйлөшүңүз. Уктаган кезде 1,5-2 метр алыс жерге телефонду коюу керек. Чөнтөктөн, башка сумкада же колуңуздан таштабасаңыз, тышкапка ар дайым уюлдук телефонуңузду салып жүрүңүз. Телефон менен төшөккө жатпоо керек. Нерв системасына терс таасир берип уйкуну бузат. Эртең менен баштын жана белдин ооруп калуусу толкундун таасиринен улам. Телефонду моюнга илип алып, шымдын же пижактын чөнтөгүнө салып жүрүүгө болбойт. Толкундар ички органдарга зыян алып келет. Кош бойлуу аялдар телефонду колдонбой эле койгону жакшы. Себеби аларга толкундар өтө көп тарайт. Мүмкүн болушунча балдарга телефонду колдондурбаган оң. Анда эмесе мындан ары эми тыгыз байланышта болуп турабыз. Сиздерди урматтап, Максут эжекеңер. Ноокат районуна караштуу Бекиев атындагы орто мектептин мугалими Тургунбаева Максуда болду. Анда саламатта калыңыздар. Мен сиздерге ишенем.